Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, мындан 2-3 күн мурда кыргыз балдар чечендерди уруп койду деп жатты эле. Мына ошонун кесепетинен чечендер ушуга чейин пайлап жүрүп, бир кыргыз таксист баланы бүгүн союп кетиптир деп жатышат. Бул WhatsApp'тан келген кабар. Достор, сизге айтарыбыз, ушул видеону көрүп, лайк басып таратыңыздар. Азыр ушул голосовойлорду сиздерге коюп берем, достор. Жигиттер бияк пиздес болдат го, Мария Ошодон биле бир кыргызды союп кетиптир го азыр чечендер биле. Уктуңарбы? Такси баланы биле кадимкидей эле союп эле таштап коюп кетип калыштыр го, биле пиздес болду экен. Тарама жок, тарабагыла, эч ким эч жака кетпегиле. Торговый центр город кайдагыла? Энтузиастов шоссе 12 корпус 2. Балдар тезирээк келбесеңер болот, мына чечендер бирден-бирден битип калып кетти уже. Сырт жакты карап койгула, сырт жакты беришип атат, бир 5-6 бала беришип атат, сыртты карагыла, сырт. Атриум жакты карагыла, атриумду. Жигиттер, атриум жакта беришип атат, сыртта. Мына достор, өзүңүздөр уккандай эле ушундай кабар, жаман кабар келип түштү бизге. Ошону сиздер менен биз бөлүшөйүн деп чечтик, достор. Бул видеону жөн гана көрүп кетпестен WhatsApp'тан болобу, лайк басасыздарбы, бүт баарына таратыңыздар. Баардык кыргыз элим көрсүн. Көчөгө чыкканда этият болуңуздар, түндөсү жалгыз жүрбөңүздөр, достор. Бул чечендер өтө жаман калк, достор. Бейгүнөө бир бала өлүп кетти, достор. Кыргыздар бөтөн жерде жүрөбүз, эсен аман тынч эле иштеп жүрөлчү, достор. Ушул видеону көрүп, лайк басып таратыңыздар. Баардык кыргыздар көрсүн, достор. Сак болуңуздар, аман болуңуздар, достор.